Эркектин алсыздыгы бүгүнкү күнү эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Жашына карабастан жап-жаш балдар дагы бул маселе боюнча кайрылышат. Себептери таң калтыруучудай жөнөкөй. Туруктуу стресс жана уйкунун жетишпестиги бул эң биринчи душман болуп эсептелинет. Уйку аз болсо калоо да жоголот. Туура эмес тамактануу, чипсы, фастфуд, газдалган кант аралаш ичимдиктер жана башка туура эмес тамак аштар ашыкча салмакты чакырып, жыныстык мүчөнүн кан тамырларынын айлануусуна тоскоолдук жаратат. Жаман адаттар, спирт ичимдиктери, энергетиктер жана чылым чегүү өтө тоскоол жаратат. Мисалы, бир штук тамеки 30 минутага чейин кан тамырларын ичкертип салат. А эгерде адам баласы 20 штук чексе, значит бир сутка бою кан тамырлары ичке бойдон жүрүшөт. Кыймылдын жетишпестиги. Эгерде адам бир күндө кечке эле диванда чалкалап жатса, кан тамыры жана жүрөктүн иштегени ошол диванда жатканга эле тиешелүү деңгээлде иштеп калат. Жашыруун оорулар бул простатит жана гормоналдык бузулуулар эч качан сыр билгизбейт, бирок аябай залакасын тийгизет. Бирок медицинада эң жөнөкөй лайфхак бар. Күнүнө 45 минуттадан кем эмес басыңыз. Басканда кан айланат, уйкуңуз жакшырат, стресс азаят. Бул жөн гана басуу, бирок эркектик жака бул чоң салымын кошот. Эркектер бул маселе боюнча тоң моюн болуп кайрылышпайт. Эгерде жолдошуңуздарда ушундай маселе болсо, бул видеону жөнөтүп коюңуздар.